Жалпыңыздарга салам. Кызылкыя кандай экен? Кызылкыя жактыбы? Ооба, сонун берекелүү шаар. Турмушка чыктым. Уже башкача. Ишенип. Балам үйлөп атат. Биз интервью алып жүрөбүз. Бул жакта Дастан баласын карап жүрөт. Сразу билинип калат да, мен ошого жолдошум айтат, сен комментарий окуба деп коет. Дастанга сен пара эмессиң дегендер да көп болду. Кандай балага тие болдуң дегендер да көп болду. Мен жолдошумду аябай жакшы көрөм, чындап. Казакстандык бир кыз жазыптыр. Рахмат, анда мындай, сен сүйүп калдым деп. Бир айлык киришиси кандай? 150 000. О, мындай жакшы. Нан жаптым, сүт саадым, эрте туруп алып. Духовкага эми келтирип жабамын. Анан кийин нан жапканды кайнем үйрөттү. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта эстрада ырчысы Хадижа Камалидинова менен сонун бир маек курабыз. Биздин каналдан алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Видеонун аягына чейин көрүп, лайк басып, комментарий жазып, конкурстардан акчаларды утуп алсаңыздар болот. Биз баштадык, биз менен чогуу болуңуздар. Эң алгач биздин көрөрмандар менен бир аз амандашып алалы. Жалпыңыздарга салам. YouTube көрүүчүлөрү, Instagram көрүүчүлөрү. Хадижа Камалидинованын эми өзү боюнча жакшылап маалыматты берели. Кайсыл жактын кулуну? Мен Баткен облусуна караштуу Сүрүктүү шаарынан боломун. Сүрүктүү шаарында төрөлүп, ошол жакта өсүп, окуп, чоңойдум. Жакында эле Жалал Абадка барып, жаңы ырым, автордук ырым үстүндө иштеп келдик. Бүгүн буюрса кечинде чыгат. Да кааласа. Анан дагы бир ыр күтүп турат. Дай буюрса жаңы чыгармалардын үстүндө иштөөдөбүз. Жакшы, кече эле Дастан менен маек курганда мен дагы ырдап атам деди эле да. Ооба. Дастандын ырдаганы кандай экен? Жакшы, мага жагат ырдаганы. Мен айтам да, ырдап чыгыңыз де, үн бар десем, кой дейт да. Анан бирдеке кылып көндүрдүм десем да болот. Жар ырыбызды ырдап чыктык. Өткөндө Нуреки ресторанында ырдап чыктык, сонун кабыл алышты. Уже ырдап чыгып тойго дагы салып көрдүңөр? Ооба. Буюрса бүгүн дагы буюрса кызматта чогуу 2 жашты алып келебиз. Жакшы, буга чейин Дастанды башка тармакта эле көрчү элек. Азыр эми ырчы тарабында дагы көрөт экенбиз да. Ооба, буюрса. Андан сырткары эми жеке жашоо боюнча сүйлөшөлүчү. Кандай болуп атат жашоо? Жакшы болуп атат. Кудайга шүгүр, балабыз чоңойуп атат, акырындап. Тиричиликтеп жүрөбүз, экөөбүз тең. Жакшы, сонун. Бардыгы жакшы. Ооба, кече эле туулган күн өткөрдүк жолдошумдун. Сонун өттү. Көп пландар болчу, бирок кече майрам болгондуктан пландарыбыз атмен болуп кетти. Ошондон улам узкий круг, чай ичип, билектерибизди берип койдук. Кичинекей эле өткөрдүңөр туулган күнү. Ооба. Алдыдагы пландар кандай болуп атат? Хадижа Камалидинованын алдыдагы койгон максаттары, пландары? Кудай кааласа, быйыл катуу чыгабыз, катуу иштеп атабыз. Буюрса сонун чыгармалар чыгат. Ошол пландар аябай көп. Аны буюрса иш жүзүндө көрсөтөбүз. Айтсам анан болбой калсачы. Жакшы. Азыр кече Дастандан сураганда, вайн тартканда Хадижа дагы аябай эле мындай бир жакшы үйрөнүп калды дедилер. Ооба. Кандай болуп атат? Вайн тартыш кандай? Негизи менде мындай актерство жок да, анча делечи. Мен үчүн ал нерсе кыйын. Любой вайнда ушуга чейин түшөсүң, ушуну кыласың, 100 жолу кадр болот эле. Мен түшпөйм дей берчүмүн. Ладно деп анан ошол 100 кадр болот эле да, анын арасында бирөөсү тандалып, ошол монтаж болуп чыгат да.
Азыр уже где-то 5 кадр, 10 кадр эле болуп калды. Өзүм дагы өзүм фантазияларымды айтып, ушундай кылайлы деп жакшы болуп калды. Жылыш бар. Эгерде Кайсар эженин образын берсе, тартат элең? Жок. Менден андай эме чыкпаса керек деп ойлойм, кайнене. Да, андай аткара албайм. Кайсар эженин образын? Да. Аны бир гана менин жолдошум аткарышы мүмкүн. Жакшы, мындай жеткиликтүү кылчу. Балким аткарып көрөсүз ошол мындай кайненелик образдардагы ошол бир вайндарда. Ушуга чейин мен кайнене болуп аткара элекмин да. Аткара албайм азыркы. Келиндик кызмат кандай экен? Келиндик кызматты канчалык деңгээлде аткардыңар? Келиндик кызмат жакшы. Жагын келин болуп барган өзү эле жакшы го. Сонун моменттер болот, сонун время десем да болот. Келиндик кызматты кылдык. Колдон келишинче. Эми билбейбиз, ал жагын кайненемден сураш керек, апамдан. Кандай болду депчи. Эми колдон келишинче аткардым десем да болот. Нан жаптым, сүт саадым, эрте туруп алып иштерди баарын кылып аттык. Буга чейин деле өзү тандырган нан жапчу беле? Жок. Только келин болгондон кийин анан жабып жүргөнүңөр. Нага чейин нан жаашты билбейт элем тандырга. Эмне дегенде бизде үйдөн тандыр жок да. Духовкага эми келтирип жабамын. Анан кийин нан жапканды кайненем үйрөттү. Айыл жашоосунда деги эле кыйын болбодубу? Кыйын, оңой эмес, кыйын. Эми кылса болот, адам колунан келет го баары. Эми кайненем айтмакчы, тиричиликтен эч ким эме эмес, өлгөн эмес, кылыш керек. Ошол. Дастан менен кантип таанышып калдыңар? Күйөөм менен тойдо таанышып калганбыз. Биринчи жолу тойдо көргөм күйөөмдү. Ага чейин Инстаграмдан көрүп жүргөм, Кайсар эже болуп эмелер, вайндарын. Анан кийин тойдон биринчи жолу көрүп, таанышып ошол жактан тааныш болуп калганбыз. Таанышуулардын бир кызыктуу учурлары эсиңде калдыбы? Тойдо эле көрөбүз да. Эң кызыктуусу, мисалы үчүн, кантип ушул Хадижанын жүрөгүн багындырып алыш үчүн кызыктуу учурларды тартуулады сага? Гүлдөрдү жиберчү, өзү эмес, бирөөлөр аркылуу келчү гүлдөр. Бирок эме бир цепочка берген, менин атым жазылып турган болчу ал жакта. Ошонусу аябай жаккан. Кызылкыя кандай экен? Кызылкыя жактыбы? Ооба, сонун берекелүү шаар. Аябай жакты бияк. Эми көнүшүп баратам. Кызылкыя келин болгон жакшы экен негизи. Жакшы, ооба. Сонун. Жакшы. Эми Дастан жөнүндө бир сүйлөшөлүчү. Дастандын характерлери кандай экен? Турмушка чыкка чейин биз бири-бирибизди билбей эле мындай көп билбестен эле үй бүлө курдук дейт. Ооба. Үй бүлө кургандан кийин билинет да көп нерсе. Кандай экен? Ага чейин эми скромный болчу да бул. Эми скромный, көп нерсени эме кылбайт эле, сүйлөбөйт эле, айтпайт эле, мындай привет, как ты, все, ушуну менен разговор бүтөт эле бизге. Привет, мой друг деген образ менен, биринчи. Эми мага жазып жүргөн убакта ошондой болчу да. Анан турмушка чыктым. Уже башкача өзүнө эме кылып, мындай открытый ужечи. Мага ачык сүйлөп, секреттерин айтып, секреттерин айтты дегенде кандай мага ишенип айтат да алчы. Ишенип. Балам үйлөп атат. Биз интервью алып жүрөбүз. Бул жакта Дастан баласын карап жүрөт. Аны биз кошпой эле коелу, бирок экранга сонун бир маектерди сиздер үчүн улантып атабыз. Бала караш кыйын бекен? Оңой эмес, ооба, кыйын десем да болот. Бирок Кудайга шүгүр биздин ниетке жараша болот экен. Боюмда бар кезинде эле жолдошум айтат болчу да, биздин балабыз аябай жоош болот.
бизди колдойт, биздин балабыз ыйлабайт көп дечү да. Кудайга шүгүр, Алла айткандай болот дейт го, баары ниетке да жараша экен. Балам ыйлак эмес, аябай жоош, бирок жооштон жоон чыгат деген жери да бар. Бир ыйласа ушундай жулуп алат. Ашал. Ыйлаганда бардыгын күчүн бир топтоп чыгарып алат экен. Ооба, скорпиондор ошондой болот деп коет го. Өзү спокойный, такой добрый, анан бирок бир чыкканда эме кылат депчи. Ошондой экен. Бир убакта биздин интервьюбуздун бир бөлүгү чыкканда, экөөбүздүн интервью алганыбызда, ошондо Дастанга тамаша салып бир чалган учур болгон да. Ошол убакта кандай эле силер, мындай кыз жигиттериңерби же чүн эле чалып калгансыңарбы? Себеби ошол видеонун астында көпчүлүк комментарийлер Дастан менен Хадичанын сүйүшүшүндө башталыптыр да деген суроолор бар да. Жок, андай болгон эмес. Эми чын-чынына келгенде менде даже номери болгон эмес, билесиз го. Номери да жок болчу менде. Анан сиз бергенсиз, ошол негизи башка инсанга чалган болчубуз. Анан ошол анда биз кыз жигит деле эмес элек, тааныш деле эмес элек, эми мындай сырттан таанычубуз бири-бирибизди. Ошондон кийин кичине эме болгон да. Таанышып кайрадан да жакындашып. Ооба. Турмушка чыкканда Дастан менен Хадижанын ортосуна келген негативтерге кандай карайсыңар? Кандай сөздөр келди? Личкага деле жазгандар болсо керек. Ооба. Мен айттым го, эмоциональныймын деп жаначы. Сразу билинип калат да, мен ошого жолдошум айтат, сен комментарий окуба деп коет. Окубайм. Иногда эми түшүп калат го, мындай уведомлениядачы. Ошондо кээ бир сөздөр адамдар мындай ойлонбой жазабы, не знаю. Булардын деле мындай карындаштары бар, кыздары бар демекчи, ойлонуп жазса жакшы болот деп ойлоймун. Бир гана мага деле эмес, башкаларга деле жазат да. Мындай жаман болом ошондо. Анан койчу эми ушуга дагы деп кайра өзүмдү аластып, башка иштерди кылып жүрө берем. Жаман комментарий келгенде дагы Дастанга сен пара эмессиң дегендер да көп болду. Личкама да жазгандар көп болду. Кандай балага тие болдуң дегендер да көп болду. Эми ага дагы жооп берип кетейин. Мен жолдошумду аябай жакшы көрөм, чындап. Мындай бул кыз жакшы көрбөйт деп айтат да. Кече да публикация киргизсек, бул кыз мындай башкача карайт күйөөсүнө, жакшы көрбөйт. Анан мындай деп жазган да. Андай эмес. Жакшы көрбөгөнүмдө темек билем биринчи орунда. Кичине болсо дагы жаккан да, ошон үчүн тийгем. Анан бул күйөөм аябай искренний да мага. Мындай от души мамиле кылат да, мен дагы ошондой мамиле кылам. Жалган сүйлөбөйт негизгиси. Жактырам мен. Азырга мындай болот го, кээ бирлер күйөөгө чыгып, мындай көңүлдөрү калып кетет. А меники наоборот да. Күйөөгө чыккандан кийин ого бетер жакшы көрүп кеттим десем дагы болот да. Анткени мындай көп свиданияга чакырат. Мурун чакырган эмес да. Көп белектерди берет. Ошентип көңүлүм дагы көп алат да. Динара Сатбакасова дагы силерди көп тааныштырды окшойт. Силерди көп жолуктурганга себеп болдубу? Же өзүңөр эле жолукчу бердиңер? Жок, мен атам аябай эме болот да. Урушат болчу. Сүйлөшпө балдар менен, жолукпа деп. Эгер билип калса, ошондон улам мен көп эме кылбайчумун. Анан Динара эже менен Кызылкай жергесине тойго келгенде отуруп калчубуз. Ошондо гана эме кылганбыз да. Динара эже аркылуу жолугуп калганбыз. Ошондо дагы как парень девушка эмес, жөн эле мындай кесиптеш катары. Хадижа көп тарынат деген суроо болду да. Тарынчак деген. Жашоодо негизи тарынчакпы? Ооба. Дастанын көп кылыктарына тарын кыласыңарбы же кандай? Же көп тарынтабы сени? Жок, эми кээ бир учурлар болот. Эми аны өзү деле билип калды окшойт. Айтам да, жан мага бул нерсе жакпайт, мага кылбаң ол нерсени. Мага нервиме тийчү нерселерди айтпаң дейм да.
Башында ха түрүндө дагы айтып тийишип жүрдү, анан мен уже 1-2 таарынгандан кийин уже кылбай калдым ал нерсеничи. Ошол таарынам, көп таарынып калам. Тарынганда кантип жаят дастан? Мен таарынчым дагы мындай 2 күн, бирөөлөр бир жума таарынса, меники где-то 20 минут да. Ашып кетсе 20 минут, ашып кетсе жарым саат. Андан кийин баягы эле Хадижа, баягы эле эме жүрөрүбүз бири-бирибиз менен эме кылып, күлүп, жайнап. Дастандын тамашалары, образдары сага кандай таасир берет? Видеого түшкөнбү эле? Видеодо жаратып аткан образдары, Кайсар эже образы бар, тагын бир мындай 05 деген образы бар. Өйдөн мындай видеону өбүп коюп аткан образдары. Анан кайны журтта ошол Кайсар эже образыны ойносо кандай карап атат? Биринчисин айтайын, камераны эме кылып аткан аябай хит болуп кетти, мындай. Общий алды окшойт эменичи. Өзү да шокко, миллиондорду көрүп. Ошондо бир комментарий келди да, мындай. Казакстандык бир кыз жазыптыр. Рахмат, анда мындай, сени сүйүп калдым деп, типа ошондой комментарий көрүп, жаман болдум. Жан, ушуну тартпай эле койбопсуз да, депчи. Десем, койчу жан, эми шуга да кызганасың дейт да. Анда ойлосом, ой да, койчу деп анан. Ошол комментарийде ошондой эме бердим да, күйөөмөчү. Ага чейин сонун. Наоборот, газуйчу дейм мен дагы, мындай тарта бериң, потому что менин күйөөм мындай өнүгүп, өсө турган бала да, колдош керек. Мен бир колдобой да көрдүм. Колдобогондо күйөөм аябай эме болуп кетти, мындай. Биздин тилде мындай түшүп кетет го. Стресске түшүп, кадимкидей досторуга да жолукпай, эме болуп кетти да, достору да уже байкап калган болуш керек. Ошондо зачем мен сизден уялам, мына кылсаңыз деп жүргөн сөздөрүм да болгон да убагында. Андан кийин мында уже ойлоп карасам, андай болбойт экен да. Качан гана адамды колдогондо уже адамдан бир нерсе чыгат экен да. Демек, чыгармачылык инсанды колдош керек. Ошондо дагы нам ачылат. Конечно. Кайсар эже образычы? Кайсар эже образы сонун. Эми менде ага негатив жок. Анткени чындап жакшы ойнойт ролунучу. Кайнене ролуну от души ойнойт. Билбейм, мындай апасы деле андай эмес да. Биздин чөйрөдө эч ким андай кайнене жок да, биз жактачы. Ал жакта деле жок. Анан өзүндө тубаса талант деп коет го. Ошондой экен. Анан апамдар жактан деле андай эме жок. Молодец, күйөө бала дейт, наоборот. Эгерде ошол Кайсар эжедей кайненеге туш болуп калганда кандай болот эле? Кандай келин болсо, ошондо кайнене болот деген сөз бар да. Кайнем жакшы. Мен да жакшы окшойм деп коем. Эми андай болгондо билбейм, кыйын болмок негизи. Өзбектер деле көрөм андай кинолорунда. Жашоодо көрө элекмин. Инстаграмда аябай көп негативтер келсе керек. Аябай көп бир мындай кызганычтарды жаратуучу дагы башка сөздөр дагы көп келсе, көрүп алып, мындай бир образ жараткан башкача учурлар дагы көп кездешеби? Мен кызганганбы? Ооба. Ошол жана айттым го. Ошол болду көптөн бери. А так көп деле эме кылбаймын. Кызганганымды көрсөтпөймүн. Негизи кызганасыңбы? Кызганам. Ой. Кызганам. Кантип кызганбайсың? Эми күйөөм ал нерсеге көп повод бербейт. Билет да, Хадижа жүрөгү ооруйт мына кылсам, мындай кылбай эле коеюн деп. Ошол. Бирок ошондо бир кызгандым. Ошол нерсени көрсөтүп койдум да. Бир четинен. Бир четинен. Жакшы. Негизи жашоодо романтик болгон жакшыбы же жөн эле мындай адаттагыдай эле жашоо болгон? Кыздарга эми романтик болгон жакшы да. Дастан көрүп алдың а? Мындан бияга эми романтиканы дагы күчөтүш керек экен. Негизинен мага эмес, көпчүлүк эле кыздар романтиканы тандайт да. Жакшы көрөт, эмоцияларды каалайт дегендей. Дастан
сени көрөрмандардан кызганабы? Кызганат. Мисалы, сенин деле көрөрмандарың көп да. Ооба. Ошол шоу бизнесте дегендей жазгандар деле болсо керек. Ооба, жазгандар дагы болот, той учурунда дагы бар, кездешкен. Кызганат албетте. Бирок ошол нерсенин дагы мындай билдирбей ситуациядан чыгып кетет да. Ошонусуна баа берем мен. Бир тойдо бир эме келип мага той боюнча сурап атты эле. Негизи той боюнча сурабайт да, ал кишичи көрүнөт го, билинет го, мындай эме кылып номеримди алгысы келет да. Жолдошум бар туруп делечи. Анан ошол убакта күйөөм алып баруучу болчу тойдо. Шундай чыкты дагы эмеге берип чыгып, шеп не болду? Ушундай. Болду деп мени алып кетип калды сразу. Кесе болмок да, эмне болуп атасыңар депчи. Не анда мындай деп. Кээрлер бар го. Ошондой кылса деле болмок. Бирок менин күйөөм көп учурда ситуациядан ушундай чыгып кетет да. Абдан жакшы. Дастандын дагы бир жакшы жактарын Хадижа өзү тастыктап айтып берип жаткан учуру. Ырларга келсек, бирөөнүн ырын ырдай бересиң деген суроолор да көп келсе керек. Ооба. Негизинен өзбекче ырдап, дагы казакча ырдап, башка тилдеги ырлардан котормолорду жаратып атасыңар. Ооба. Ал жагынан кандай карап атасыңар? Эми чын-чынына келгенде бир эле мен эмес, азыр көптөгөн ырчылар деле, мен деген ырчылар деле которуп ырдашат да. Мурун уялчубуз да, мындай, кандай болот депчи, уялат эле го. Азыр андай нерсе кичине жок болуп калдыбы, или мага ошондой сезилип калдыбы билбеймин. Бирок азыр көпчүлүк эле которуп ырдап атат. Мага деле суроолор келет. Неге бирөөнүн ырын ырдап атасың? Мисалы, Орузбек Сапаровдун ырдадым. Ошол дагы көптөгөн агаларыбыздын ырларын ырдадым. Алар өздөрү бергендер дагы бар. Мен сурап, разрешение берет. Ошол. Анан Хамдан Сабировдун ырын ырдадым бир. Аны деле агабыздан өзүнөн сурап. Хамдан Сабыров өзү уруксат берип, анан ырдап. Анан ырдагам. Жаздырып. Кайсыларына? Кара көзүм жүрөгүм жаралады. Ушул жакта тартылган болчу дагы. Жакшы. Аябай сонун. Ошол ырдап аткан учурларда силерге тоскоолдук жараткандар ham болуп атабы? Негизи продюсерлеринен же ырдабагыла муну же болбосо YouTube каналдардан запрещать бергендер дегендей. Мурун ошондой болчу да. Анан биз ошондой болбосун деп кийинки ырларыбызды разрешение алып эме кылып аттык. Берсе киргизебиз, бербесе киргизбейбиз. Хамдан Сабиров дагы бергенден кийин блокко берет го сразу эме кылып. Эме дейт? Ошондой бербеди сурагандан кийин. Ошол. YouTube каналыңда миллиондогон просмотрлар бар эле да. Мисалы 10 миллион жана башка дегендей алдыңкы ырларда. Алдыңкы YouTube канал эмне болду? Жоголуп кетти го. Ооба, YouTube каналым жабылып кетти. Анткени мындай багындай болуп кеткен да. Бир эмес, 3 эмеден кийин жабылат экен го YouTubeчу. Биринчиси, ооба, жабылып бериптир да. Бирөөсү Жаноп Расул, багы сагыныч ырымдан эме кылыптыр, бирок башка каналда ал кетип калыптыр, 7 миллион болгонбу да азыркы учурда. Меники ошодон бар экен. Ал да миллион болгон болчу бир канча күндүн ичинде. Андан кийин биз өзүбүздүн эле жердешибиз, анын эмесин билбейтмин да. Минусу экенинчи, ал жазганынчы. Тойский кара каш деген тойский ырым бар болчу го. Анын минусуну биздин жердешибиз жазган экен. Эми атын айтпай эле коеюн аны. Анан кийин ал дагы берип коюптур да, жок, ал дагы жалып берип коюптур. Ошонусу таң калтырды мени. Эми анда кылса деле, эми жердеши деп десе деле болмок негизи. Эми пендечилик жердешиң болгон ошо Лелик тараптан, Ооба. Жакшы эмес да. Эми пендечилик бул дагы. Эми балким жаккан эместир. Аны деле мындай туура кабыл алыш керек. Ошол жалып берген экен, анан үчүнчүсү да бирөө бар. Аны эстей албай атам. Ошентип жабылып кетти. Где-то 35 миңге жакын катталуучум бар эле. Миллиондогон просмотрлар бар эле.
Ошол жабылып кетти. Бирок жакында ачып, жаңы кремди киргиздик. Буюрса, эми дагы иштейбиз YouTube'га. Эгерде сенен дагы ошондой бир уруксат сурагандар болуп калса, өзүңдүн автордук жаңы чыгармаларың болсо, бергенге уруксат боло эле? Ооба. Ырдаш керек деп ойлоймун. Менден дагы көптөрү сурайт. Мен өзүм жаздырган минустарды сурашат. Ырдай берейинби депчи. Пожалуйста, ырдай бериңиздер. Ырдаңыздар дейм. Себеби көпчүлүк мына кыргыз эстрада жылдыздарында уруксат жок ырдабагыла жана башка, анан уруксат сурасаң деле бергиси келбей, мындай өзүнчө бир башкача болгон мүчөлөр көп кездешет да ошого сураганыбыз. Жок, ырдай беришет. Менден сурабаса деле мен көрүп калсам, мен унчукпайм. Наоборот, комментарий жазып коем, сону деп. Менде андай ичтарлык жок. Ырдаш керек деп ойлойм да. Ошол фортепианону кайсыл жакта өргөнүп калдык? Фортепианону негизи 1-классымда башталган окуум. 1-класска мектепке барганда, 1-класска фортепианого баргам да, ошо бирге кеткен. Экөө бирдей башталган. Ооба. Ошол убакта эле атамдын энеси Москвада иштечү, мага скрипка алып келет. Скрипканы үчөөнү бирге эме кылат элем. Ушунчалык чарчап эме болуп калгандан кийин скрипканы 3 жылдан кийин тыштадым. Ойнобой калдым скрипкада. Фортепианону дагы 3-класста тыштадым. Бардык эме боло бергенде кыйналып кеткенсиң да. Бир нерсени алып кетсе, уже жакшыраак го. Барбай койгом ошентип. Барбай коюп, анан кайра 5-класста киргем окууга. Окууга кирип, анан 2 жыл кошуп окуп бергем да. Ошондо 7 жыл окуса фортепиано, мен 9 жыл убактым кетип калган. 9-класста бүткөм да фортепианону. Скрипкадан дагы демек бир аз болсо дагы билим бар. Ооба, бар. 1-2 чыгарманы билем. Ойнойсуң кайныкыдей эле. Ооба. Скрипкада ойнойм. Мынакей жакшы. Таланттары бир аз биз билбеген сырларын ача баштатат. Да, көптөрү бар деп тура алсам. Комуз ойной аласың? Ооба, комузду бир чыгарма билем. Аны дагы өзүм чыгарып алгам. Эменде нотаны көрүп эле. Фортепианода главный читка нота да. Ошону жакшы өздөштүрсөң, черте бересиң да, жакшы болот да. Если пианинону билсең, башка инструменттер сага оңой болот. Оңой дегенде эң кыйыны инструменттердин арасында король инструментов это фортепиано дейчү да мага. И скрипка. Ошондо азыр канча инструмент ойной алабыз? Негизинен эсептеп көрөлү. Фортепианону ойнойм. Бир. Скрипканы да ойной берем. 2. Комузда. Комуз 3. Ооба. 3 инструмент. Ооба. Үйдө гитара менен мандолин да бар. Аны кичине эме кыла албайм. Гитараны да черте берем, эми кыйын экен. Үйрөнүш керек аны дагы. Гитарада дагы көп кыздар мисалы үчүн сонун чыгармаларды ырдашып, сонун элге чыгышып атат. Ооба. Гитараны чертиш керек өзү негизи деп ойлоймун. Эми ага дагы бир убакыт керек го. Примерно үчөөсүн жакшы ойноп, экөөсүн эми мындай өздөштүрүп. Ооба. Үйрөнүп атам дегендей. Ооба. Жакшы. Фортепианодан эмне үчүн мындай чатка ойноп, эфирлерге чыгып, көп нерселерди мындай жаратып турганың азыраак да? Же убакыт жетишпейби? Ооба, убакыт жетишпейт. Анткени фортепианога минимум 2 саат кетет да. 2 саат гаммага кетет. Гамма, пют эмелердин аккордторго чейин, арпеджиолорго чейин үйрөнүүгө ошончо кетет. Колду үйрөтүп алыш үчүн аны. Анан чыгарманын үстүнөн иштеш керек. Ар бир нотаны иштеп, таап, бул жактан чертип, аны еще кайталап, жаттап, аябай убакыт көп кетет да, убакыт. Ошондо нота менен ойноп, чертесиң. Ооба. Негизи слух мененчи? Слух менен дагы иногда чертем. Бирок мени читка нотага үйрөтүп койгон да, агай. Анткени слух менен чертип, мындай эмелерди чертсем, кыргызча чыгармаларды 3-класс болчумун, чертсем,
чертпегин мындайды деп ушчу да. Анткени сен бул оңой халтура деп коет эле анычы. Булар классика деп айтат эле. Халтураны үйрөнүп алсаң, сен ошого оңой деп кетип каласың. Биякта окубай коесуң дейт эле да. Лучше нота менен үйрөн. Сен более жакшыраак эме кыласың дейчү да. Ошол слухта дагы убакыт кеңири болгондо бир чыгарманы отуруп слухта чертип чыгарам. Кыргызча чыгармаларды, азыр хит болуп жаткан американский эмелерди. Ырлардан. Ооба. Демек слух менен дагы бир канча нерсени чертип кете бересиң кадимгидей эле. Нота менен иштеш керек. Көбүрөөк. Абдан жакшы. Анда фортепианодон дагы көп чыгармаларды күтөбүз. Буюрса, эл алдында жана кечээ концертиңерде ойноп калдыңар. Көрдүңүзбү? Концерт кандай болду? Сонун болду. Ошондо көрдүм концерттен бир четинен. Сизге жактыбы? Аябай жакты. Необычный нерсе да. Мисалы үчүн биздеги Кызылкаядагы концертте бул көрүнүш бир өзгөчөлүктү жаратты деп ойлойм. Мен дагы ошол нерсени элге чыгаргым келди. Анткени только оңой желпи ырлар халтура болуп кетти десем да болот. Только ырдайбыз го. Ырдайбыз. Келүүлөрүндө флеш картасын берип коюп ырдап туруп кетип калат деген. Ырдайбыз да, мындай өзгөчөлүк нерсе жок да, бүт нерсе бирдей болуп калды. Ошондой эле болуп калды. Анан мен ойлодум, давайте мен сиздердин концертиңиздерде фортепиано чертип берем дедим. Мен ошого бир чыгарма даярдаймын, чертебиз. Бул уже живая музыка, все равно живая, да, башкача, тем более инструмент. Кандай дейсиз? Мен оюмча аябай сонун. Дагы мындай нерселерди күтөбүз. Көп мындай жаратмандыкты, ушул концерттерде өзгөчө бир фортепианода ойноп дегендей. Жакшы. Эми эң кызыктуу суроо, Хадижанын бир айлык кирешеси кандай? Той учурунда или той эмес учурунда? Той учурунда, реклама учурунда, жана башка учурунда дегиле. Анан биринчи кирешени айталычы. Кудайга шүгүр. Жакшы киреше бар бизде. Билимсиздиктен биз бул жактын М-банкын, менин М-банкымды кээде мындай кылып историяны эме кылып калабыз да. Ушулай деле ушунча кетип калыптыр го дейбиз да. Таң калыштуу. Ошондо киреше примерно бул айдыкы 150 миңби экен да. Это чисто от рекламы, анан тойдун эмелеринен эме заклад алабыз го биз. Ошондой болуп калыптыр. Бир айда 150 миң киреше табасың. Сен өзүң. Той учурунда эмес, той учуру эместе ошончо болуп калат го. Да. Эгерде тойлор болуп, баарындай көйүп кеткен болсо, андан да көп. Мындай жакшы. Абдан сонун. Эми бир айлык чыгаша кандай болуп атат? Хадижанын бир айлык чыгашасын сурайлы. Бир айлык чыгаша. Өзүңө кеткен чыгаша. Көп эле. Чыгаша болбогондон кийин киреше болбойт да. Бир костюмдарым деле, пиджак эмелерим, сценичный эмелерим 20 миңге жакын алам да бир костюмду. Бут кийим алам обязательно. Косметиканы бир алганда кымбат калам, бирок бир жылдай колдоном. Ухаживать ете бербейм бетимди. Бетим өз сухой, анан көп угри чыкпайт деп алсаң. Демек бузуп албайын деп алам да. Бузуп албайын деп колдонбойсуң. Көп эме кылбайм. Анан съемка учурунда эле салонго барам. А так күнүмдүк тойлордо, күнүмдүк жашоодо өзүм эле макияж кылып эме кылам. Бирок чачымды салонго кылдырам. Жакшы. Чачым узун болгондуктан колум жетпейт. Дастан чоң бир кинолорго катышып калып атат. Ошол жакта да образдар жаратып дегендей. Эгерде сени да киного чакырып калса, барат белең? Киного катышканга кызыгасыңбы же кандай? Ооба, кызыгам. Бул кызыгуу мага жарым жыл болуп калды окшойт келгенине. Эгер мени сахналарда, чоң бир мындай эфирлерде, чоң кинодо. Мен более спокойный, скромный эмелерде, образдарда болсо катышып берем деп ойлойм. Жагат.
Буюрса чакыруулар болсо чалсаңыздар болот. Мына ушундай киного дагы катышыш насип этсин. Ар дайым ушундай ийгиликтерге коштоп жүрө берсин. Дастан комедия тарабында көп кинолорго катышып келет. Комедияга тартса керек барыбыр. Буюрса алдыда өзүбүз дагы кино чыгаралы деген пландар бар дейт Дастанда. Ал пландар да ишке ашсын. Анда урматтуу достор, биз Хадижа кызыбыз менен аябай сонун бир маек курдук. Эми аягында эфирди жыйынтыктоо үчүн эркин микрофон суналып, кыргыз элине болгон жакшы бир каалоо тилектер жана өзүңүздүн оюңузду айтып өтүңүз. Чоң рахмат. Жалпы көрүүчүлөргө да рахмат. Ушунча убактысын кетирип биздин азыр эфирибизди көрүп аткандарга да чоң рахмат. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Жерибизде, элибизде тынчтык, аманчылык болсун. Береке, ырыска берсин Кудайым. Ар бирибиздин жүрөгүбүзгө ыйман берсин. Биринчиден барыбыздын иштерибизге ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Үй бүлөңүз менен тынч болуңуз, балдарыңыздын, жакындарыңыздын бактысына бар болуп жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Урматтуу достор, сиздер үчүн аябай сонун бир маекти куруп берген биздин карындашыбыз Хадижа болду бизде. Чоң рахмат келип бергениңизге. Иштерге ийгилик болсун. Кайрадан ушундай эфир аркылуу жолукканча Сак саламатта бололу. Чоң рахмат.